Рахмат. Биринчи сөз Садыкхан Кисенбаевичке берилет. Урматтуу кесиптештер, көп талашып отурбай эле менин пикирим кыскача. Ушуга чейинки баардык грант, кредит дегендердин баардык макулдашууларын колдодук. Бирок бул билим берүү тармагына берилип аткан нерсени таптакыр колдоого жатпайт. Мен сиздерге жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берейин. Биринчиден, биз азыр жаңы билим берүү концепциясын иштеп атабыз. Туура, жаңы билим берүү биринчи класстан баштап ошол 11 класска чейинкисин иштеп атабыз. Ошого чейин мыйзамдын ичинде карашыбыз керек. Экинчиден, мына кеңеш берүүчүлөрдү караңыздар, урматтуу кесиптештер, мен азыр кыска айтып берейин. Ушуну долбоорлоштуруу жана курулуштарын кароо жөнүндө $148,500 ошого каралып атыптыр. Бул дагы эч нерсе эмес. Ошол санариптештирүү компаниясын кабыл алат экен дагы, ошол санариптештирүү компаниясына 450 миң, мындайча айтканда $500 миллион төлөп берет экен. Эң коркунучтуусу, урматтуу кесиптештер, биз көптөн бери айтып келаткан маселе. Мунун караңыздарчы, эл аралык бир адис алат экен. Мектепти башкаруу боюнча адис болот экен. Бир кишини алат экен, 6 айга алат экен. 6 айда ошо киши ай сайын $20 миң айлык алып, 6 айда $118,800 алат экен. Мен ушуга жарым ставкага албайсыңар, мен деле жакшы кеңешчи болуп берем. Мен 10 миңге эле кеңешчи болуп берейин. Мындай жарым эле эмнесине. Эми мындан кийинкисин караңыздар, урматтуу кесиптештер. Кийинки маселени караңыздар. Отбор индивидуального консультанта дейт. Бир консультант алат экен, $63 миң төлөйт экен. Мына индивидуальный деген. Бул кандай болот? Мен акылым жетпейт, мен түшүнбөйм буга. Мунун караңыздарчы, урматтуу кесиптештер. Муну кандай кылып биз колдойбуз? Эмне деп айтабыз? Эл аралык эксперт алат экен, мугалимдерди даярдоо боюнча. Айнанайын, кыргыздар. Айнанайындар. Сиз кайсы тармакты тейлейсиз, министрдин орун басары? Мектептерде. Мектепти тейлейсиз. Эми Асанбек жакшы билеби? Же Жон жакшы билеби? Кыргыз мектептерин кандай кылып тейлешти? Эми караңыз, айлыгын караңыз. 1 жылга алат экен. Бир кишини 2 жылга алат экен. 2 жыл бою айына $18,150 айлык төлөйт экен. Айнанай. Бир эки жакты карасаңар болбойбу беле айнанай. Уят эмеспи? $20 миң дегенин бул канча болот? 1,6 миллион ай сайын 1,6 миң сом төлөп берет экенсиңер. Ошол американец келип кыргыз мектепти кандай кылып окутуш керек экенин силерге үйрөтөбү айнанай. Окутабы силерге келип. Ал дейт, сөзсүз түрдө кыргыз болбош керек дейт. Жазып атат. Могу жерде жазып атат. Эрежесинде. Эң аягындагы айтаар сөзүм, башка сөз айтпайм. Бул келишим таптакыр болбойт. Чыңгыз Азаматович, биз ушуга чейинкисин оңдогонун оңдоп, түздөгөнүн түздөп, колдоп берип аттык. Бул биздин мамлекетке, биздин элге каршы болгон келишим. Министрдин өзү келсе жакшы болмок. Муну караңыздар. Жанакы стандарттык предметтер бар го бизде, эне тил деген, орус тил деген, география деген. Ошолорду кандай кылып реформа кылып окутушка бир кишини алат экен, 2 жылга алат экен анындагы. Анын айлыгы канча дебейсиздерби? $18,975 экен. Жолдош министрдин орун басары, мындай бир жерге түшпөйсүңөрбү? Келбейсиңерби? Муну бизде Кыргызстанды кыдырып чыкпайсыңарбы? Кыргызстанга эмгек сиңирген кыргыз эл мугалимдери бар. Муну ошолорду алсаңар, силер Оксфордду, Сорбоннаны бүткөндөргө караганда мыктыраак айтып берет го. Союздун мезгилинде мектепте кандай окутчу эле? Кайсы сабактан кандай берчү эле? Бул мен Чыңгыз Азаматович бир эл аралык жолугушуум бар, ошо кечигип атам. Мен урматтуу кесиптештерге кайрылам. Бул долбоорду алып кирүүнүн өзү уят эле. Муну киргизбешиңиздер керек эле. Муну колдоого жатпайт. Рахмат. Баш, чоң рахмат сиздин ошо
сунуштарга. Анан бул жерде мындай экен да, Азия өнүктүрүү банкынын өзүнүн талаптары бар экен. Ар бир международный эксперттине коюлган талаптар бар. Анан бул жерде жалгыз эле айлык эмес, бул жерде ошо перелеттор, проживание, анан республика ичинде ары жылышы, бери жылышы, ошонун эле алкагында семинарларды өткөрүп, ошонун баары каралат экен да. Мен эч кайда жылбайм, эч кайда учпайм. Жарымын төлөп бергиле, мен кеңешчи болуп берем. Макулсуңарбы? Анан бул жерде Минфиндин дагы өкүлү бар. Айтып койсоңуз кошумчаңыз бар болсо уруксат болобу? Зам министр. Ошол тарабынан дагы бияктын баары такталган да. Урматтуу депутаттар, бул жерде эми жалгыз эле ошо международный эксперттердин айлыктары эмес, бул жерде мына ар бир мектеп жана 23 мектеп физика, химия, биология лабораториялары менен жабдыкталат. Мындан тышкары мына 5 жыл мурун 2015 жылдан баштап 2021 жылга чейин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан дагы ушундай эле долбоор иштеген. Анын алкагында ошо 30 инновациялык мектеп жабдыкталган да. Азыркы учурда ошол 30 инновациялык мектеп тегерегиндеги 5-6 мектепке борбор болуп иштеп келүүдө. Анан ошол жерде дагы андан тышкары 13 миң мугалим окутулган. Бул долбоордун алкагында дагы 10 миң мугалим окутулат деп каралган да. Анан ошондуктан Айтылган айлыгы барбы же жокпу? Жазылган. Сиз тастыктап атасызбы? Международный консультанттар, эксперт по реформе предметных стандартов. Бул жерде 19.800 Ай сайын. в месяц. Көрөтпөйсүзбү?